Мен видео тартууну улантуудамын. Бүгүн 23 август 2020 жыл аптагүнгө жекшемби биз Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарынан сиздерге мындай жакшынакай видео тартууну улантуудабыз. Күн аябай ысык. 30-35 градустун ортолугунда. Видеолорубузга класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар. Азыр ушул видеонун темасы орто бадагы унаалар деп аталат. Бу автоунаадан баштай берели. Mercedes-Benz Vito 1997 жылы чыгарылган, объему 2.3, эсин байланыш номерлери. Дизель. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлары жакшы. Айтылыш баасы 380 000 сом деп атат. Daha bir Mercedes-Benz Vito. жылы чыгарылган, коробка механика. Бул да дизель 2.2. Баасы $6000. Эсин байланыш номери 779 16 68 91. 4 дөңгөлөгү тең жайкы. Андай куюлган дисктеринде. Салонун көрсөткөнчө кетели. 4 айнектен электро көтөргүчтө. Жанында да мына башкаруу кнопкалары бар. Hyundai Getz 2003 жылы чыгарылган, объему 1.4, коробка механика. Баасы 250 000 сом. Подогрев сидений бар, кондиционер бар. Кытай автоунаасы Cherry. Азыр моделин дагы эсинен сурап кетем. Сурадым эле, A21 экен. 2008 жылы чыгарылган, объему 2. Мынакей эсин байланыш номерлери. Мына биздин туруктуу көрүүчүлөрүбүздөн кен азыр мындай жандуу түрдө биздин видеолорубузду көрүп аткан кен. Ошол тико тартылган видеолорубузду көрүп аткан кен. Айтылыш баасы 200 000 сом, коробка механика. Мындай карасаң, эми габариттүү эле автоунаадай көрүнөт. Россия темир номеринде, аркасында 4 партроник датчиги коюлган. Төрт айнектен электро көтөргүчтө, электро регулировка күскүлөрү, блокировкалар менен, мультироль, кондиционер бар, электронный. Отургучтары да кожа, жана электроприводта экен. Өзү мындай комплектациясы жакшы. Кытайдын унасы болгону менен. Airbag дагы бар, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө. Капталында дагы бар экен мына отургучтарда. Ошондо 4 airbag да. Жакшы. Аркан орнуктарына көрсөтүп коеюн. Эми мындай автоунаалар күндө эле сейрек кездешө бербейт. Ошого мындай жакшыраак көрсөтүп коеюн деп атам. Кимге кызык болуп калса дагы толугураак маалыматты алыш үчүн эсине чалып, жогоруда көрсөтүлгөн номерге чалып сурай бересиңер. Chevrolet Gentra 2014 жылы чыгарылган, объему 1.5, газ бензин, эсин байланыш номер 550 81 41 71. Баасы 300 канча эле? 320 000. Өзү ласет кузову ласетилин базасында, алдыңкы фарасын эле сүрөтү кичине өзгөргөн. 4 айнектен электро көтөргүчтө, кондиционер бар, airbagтер бар. Пробеги канча болуп калды? 300 канча да миң экен. Chevrolet Lacetti 2006 жылы чыгарылган, объему 1.6, коробка автомат. Баасы 240 000 сом деп атат. салону.
Honda Civic sedan. 2007 жылы чыгарылган. Объему 1.8. Есім байланыш номері 552 000 585. Коробка механика. Салоны. Басы қанчалы? 400 миң тоғыла болкен. Chevrolet Cruze 2011 жылы чыгарылган. Коробка автомат. Мага айтылыш басы 380 миң сом деп атат. 380 миң кеми дагы барбы? Кеми дагы бар дейт. Hyundai Getz туманниктер бар. 4 дөңгөлөгү тең жайкы, протекторлары жакшы. Жаңыдай эле көрүнөт дөңгөлөктөрү. 2006 жылы чыгарылган, объему 1.6, есим байланыш номерлери. Коробка автомат. Автомат сураган көрчүлөр Getz'ти. Жок, механика турбайбы. Кагазында автомат деп жазылып турат. Басы 260 миң сом. Мен кагазында адашып көрүп алган окшойм. Жок, тура механика нар жактан галочка болот эле. Toyota Corolla универсал 2004 жылы чыгарылган, объему 1.6, коробка механика. Европадан, есим байланыш номери 553 00 25 15. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү. Подогрев сидений бар. Айтылыш басы 450 миң сом. Honda Jazz. Төрт дөңгөлөгү тең. Кышкы, протекторлары жакшы. Өзүнүн куюлган дисктеринде 2007 жылы чыгарылган, объему 1.3. Коробка автоматты чипайттыр, вариатор болот. Басы 440 миң сом. Аркасында 4 партроник датчиги да коюлган экен. Ошонча салонда көрсөтүп коюлуп, подлокотник бар, заводской подлокотник. Алдыңкы 2 айнеги электро көтөргүчтө, климат контролда электронный. Hyundai Getz 2003 жылы чыгарылган, объему 1.4. Есим байланыш номери 774 73 16 73. Коробка механика. Басы 240 миң сом. Mercedes-Benz E-класс. Сыртынан аябай таза эле көрүнөт. Балону же жели чыгып калды, же низкопрофильныйга мындай шагылга ичине батып калган. 1995 жылы чыгарылган, объему 2.2. Есим байланыш номери 555 11 70 70. Люк бар. Мында автоунаалар жакшыраак көрсөтүп кое берейин, себеби ушундай автоунаалар сурагандар аябай көп E-класста. 124 кузовта. Салону, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө airbag бар. Басы, айтылыш басы $4000. Opel Vectra. Zafira кечиресиздер. Zafira бу. 2002 жылы чыгарылган, дизель, объему 2, коробка механика, есим байланыш номери 778 98 12 34. Айтылыш басы 170 миң сом. Chevrolet Lacetti 2003 жылы чыгарылган, объему 1.6, коробка механика, есим байланыш номерлери. Басы канча болуп атат? 200 миң сом. Машина кейдж каналы. Mercedes-Benz C-класс
Маалымат кагазы жок экен, азыр ээсинен ооз эле сурап билип берейин. Ага чейин мына арка жагын көрсөтүп коелу. Жылы канча? Жылы 2003 коробка автомат. Салону. Баасы 390 миң сом деп атат. Мынандай электро регулировка экен, эмелери, отургучтары. Не болду? Балашып атасыңар уже? Сатылды. Канчага алдыңар? 350. Жакшы. Насип кылсын. Volkswagen Golf 5 2003 жылы чыгарылган, объему 1.4, эсин байланыш номерлери, коробка механика. Айтылыш баасы 270 миң сом. Аркасында мындай 4 партроник датчиги коюлган. 4 айнектен электро көтөргүчтө, машина кейдж каналы, кондиционер бар экен. Коробка 5 штука, механика. Баасын да бир кайталап коеюн, 270 миң сом.